Урматтуу Кыргыз элинин президенти Садыр Жапаров. Мен Калмаматов Бактыбек Калмаматовдун апасы болом. Калмаматов Бактыбекти силер мыйзамсыз, адилетсиз камап отурасыңар. Менин балам эч качан туура эмес сүйлөгөн эмес, туура эмес айткан эмес. Ал эки ооз сөздү жазган эмес. Бирок силер мойнуна коюп атасыңар. Эч убакта андай ишке менин балам барбайт. Ошон үчүн адилеттүүлүктү суранам мен силерден. Дайым адилеттүү карагыла. Кыргыз элинин бардыгына адилеттүүлүк мамиле кылгыла. Силер ушинтип бар жокту коркутуп, мыйзамсыз күнөөлөрдү мойнуна кое берсеңер, ал элдин бардыгына туура эмес болот. Эл азыр айбаты менен, күчү менен турабыз. Мисалы үчүн силер ондой мыйзамдуу чечип бербесеңер, биз ар түрлүү мыйзамдуу жолдорго барабыз. Бизди дайым ушул Калмаматов Бактыбек деп ушунча артында эли турат, журту турат. Ошонун бардыгы азыр бир сизди гана күтүп турат. Ошол Калмаматов Бактыбек убагында силер түрмөдө жатканда коргоп, адилеттүүлүк боюнча күрөшүп, канча силер чыркыраганда, силердин энелериңер чыркыраганда, ошолорго кошулуп, ушу Калмаматов Бактыбек дагы чыркырап жүгүрүп жүргөн. Ошону ойлонуп, ошого деле маани берсеңер болот. Сиз дагы ушул менин балам тарткан жоруктарды тарткансыз. Балам дайым ушу Аллахтын жолунда адилеттүүлүк издеп, адилеттүүлүктү айтып, ушул элиң адилеттүү болбосо каның адилеттүү болобу деп ар дайым айтып турчу. Ошол менин баламдын айткан сөздөрү ушу бирөө калбаса дагы бирөө кулагыңда калгандыр. Канча жолу какшап, ушул адилеттүүлүк деп жүрдү. Элим деп жүрөт, жерим деп жүрөт. Эл каяка кетип баратканын билбей турасыздар өзүңүздөр. Эл үчүн биз дайым ушул чындыкка чыркырап, чуркап турган мезгилибиз. Ал эми азыр дагы сиз ушул укпай, көңүл бурбай койсоңуз, биз бүткүл эл, Кыргыз эли ушул адилеттүүлүк үчүн күрөшөбүз. Алыбыздын жетишинче мыйзамдуулук боюнча күрөшөбүз.